Assalamu alaikum, Asылзат YouTube каналымды көріп жатқан мұсылман бир туғандарым. Сөзімді Аллахқа мақтау айтып, пайғамбарыбызға салам салават қылу менен баштайындағы орозо айттағы намазды кантип окуш керек екени тууралуу маалымат берейин. Орозо айттағы намазды окуу важип, тактап айтканда милдет болуп эсептелет. Биринчиден, жаш карадебей таң заардан туруп үйдөгүлөрдү майрам менен куттуктап, намазды орундатуу үчүн гусул алып, таза кийимдерди кийиш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айт күндөрү денесине атыр жыт себинчү экен. Ошол сүннөт боюнча аял эркектер атыр жыт себинип чыгышат. Экинчиден, бүткүл мусулмандар орозо айтта окулуучу 2 рекеттен турган жамаат намазын мүмкүн болсо шаар же кыштак четинде ачык жайда окушат. Үчүнчүдөн, намаз сөзсүз түрдө жамаат менен окулушу керек. Төртүнчүдөн, аалымдар жолдун бир тарабы менен барып, кайтып келе жатканда башка тарабы менен келген дурус дешет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да айт намазына бир жол менен барып, кайра башка жол менен кайткан. Айт намазынын маалы түшкө чейин болот. Анда адегенде ниет кылдым важип болгон айт намазын окууга, уюдум даяр болгон имамга деп ниет кылып намазга турулат. Анан субханака окулат. Субханакадан кийин 3 жолу такбир кылынып кулак кагылат. Биринчи жана экинчи такбирден кийин колдор ылдый түшүрүлөт. Ал эми үчүнчүдө такбирден кийин колдор байланат. Имам алгач Фатиха, анан бир сүрө окуйт. Анан чогуу рукуга ийилишет. Экинчи рекетте имам алгач Фатиха жана бир сүрө окуйт. Анан такбир кылынып 3 жолу кулак кагылат. Төртүнчү такбирде колдор көтөрүлүп, кулак кагылбастан рукуга ийилет. Кыскача 2 жолу кулак как, 1 жолу байла, 3 жолу кулак как, 1 жолу рүкү кыл деп эске тутууга болот. Ал эми айымдар айт намазын окубайт. Алар таңзардан туруп эле айттап келе турган адамдарга дасторкон жайып, үйдөгү майрамдык атмосфераны түзүшөт. Бул маалыматтан кийин сиз дагы үй бүлөңүздөгү мырзаларды намазга жибериңиздер. Бардыгыңыздарды орозо айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиз айт майрамын кантип өткөрөсүз жана эмне тамактарды жасайсыз комментарийге жаза кетиңиз. Балким эмне жазсам дегендерге пайдасы тийип калар. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып турсаңыздар, ушундай сонун маалыматтарды чыгарып турам. Assalamu alaikum.